Өзбекстанга дүйнөнүн таасирдүү лидерлеринин катышуусу менен өтүп жаткан жыйында Кыргызстандын назарын бурган чоң маселе каралууда. Ал ондогон жылдар бою сөз бойдон келе жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу. Уюмдун жыйынында 3 өлкөнүн стратегиялык долбооруна кол коюлду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу түпкүлүгүндө Европа менен Бейжиңди байланыштырчу чоң жолдун бир бөлүгү. Бирок ага байланышкан түрдүү суроолор да чыгууда. Жылдап ишке ашпай келе жаткан бул долбоорго саммиттин аянтчасында кол коюу иштин маанисин ого бетер тереңдетет дегендер бар. Өзү негизинен ошол үч мамлекеттин үч тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде жыйынтыктарынын бири деп эсептесе болот. Ошол келишим негизинде техникалык, экономикалык тиешелүү эсептөөлөрдү чыгарышат. Анан кайсы мамлекет кандай салымды кошо турган өзүнүн экономикалык жагынан, финансылык жагынан, техникалык жагынан ошол жактардан үч мамлекет сүйлөшө турган жакшы бир шарт түзүлдү. Шанхай кызматташуу уюмдун алкагында кол коюлганы бул ошол келишимге өзүнчө аябай мындай маанилүү жагынан дагы аябай салымдуу болуп атканына эсептесе деп айтсам жаңылышпайм. Темир жол курулушу Кытайга ыктап өнүгүү чакырыгы менен кошо Кытайдын таасиринен чочулап турган учурга туш келди. Ушундан улам айрымдар долбоордо Кыргызстан менен Өзбекстандын улуттук кызыкчылыгын коргой алабы деп суроо салууда. Үч өлкөнүн тең улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Анткени Кытайдан Торугарттан Жалал Абадка, андан ары нөгөсдөй Өзбекстанга темир жолу кетет. Жана ийгиликтүү курулушу менен келечекте Кыргызстандын ичиндеги темир жол паркын өнүктүрүүдө, түндүк менен түштүк магистралдарын курууда чоң ролду ойномокчу. Жана келечекте экономикалык, транспорттук жана башка тармактарда чоң пайда көрмөкпүз. Ошондуктан Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Өзбекстандын дагы улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Анткени Өзбекстан дагы ушундай максаттарды көздөйт. Ал эми Кытай үчүн бул стратегиялык долбоор. Эми кол коюлуп, техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалат деп жаткан чоң долбоордун Кыргызстан өтө турган маршруту негизги маселеге айланчудай. Эгер кыргыз тарап өз кызыкчылыгын татыктуу коргой алса, курулуш бүтүп эле калбай, кийин өзү кура турган бөлүгүнүн чыгымы азаят дешет. Кыргызстан дүйнөлүк логистика тармагында жаңы бир сунуш менен чыгып, өзүнчө хаб түзүү мүмкүнчүлүгү болот. Эгер биз муну Макмалда таштап кое турган болсок, Макмалда аэропорт инфраструктура өнүгүш үчүн эч бир шарт жок. Эл жок анткени ал жерде. Эл болбогон жерге жалгыз карго үчүн аэропорт куруу мүмкүн эмес. Аэропортту жүргүнчү үчүн плюс карго үчүн курса, ошондо ал аэропорт иштеп баштайт. Эгер биз Оштун жанына же Жалал Абадтын жанына жаңы чоң аэропорт салсак, Ферганадагы 15-20 миллион жүргүнчү дагы ошол жак менен учуп баштайт. Жанында товарлар да ошол жак менен учуп баштайт. Өзбекстанга товар алып кете турган кишилер келип жүк ташуучу машинеси менен да алып кете алат. Бул жерден жалпы Кыргызстан ошол эле Евразестин ичинде болгон үчүн ошол жерден жүк ташуучу машина менен дагы жалпы Евразеске да товар таркайт. Учурда Кытайдан келген адистер менен жолдун эсеп кысабы, техникалык негиздемелери даярдалууда. Айрым эксперттер болжогондой, жолдун курулушу кеминде 5-8 жылга созулат дешет.